Москвада абал өтө оор. Москвада рейд күчөгөнү аз келгенсип, мигранттардын банктык эсеби дагы жабылууда. Романтик дагы өз жолунда. Романтик кылам деп үйдүн чатырын өрттөп салды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Орусияда мигранттардын банктык карталары ачылбай калды. Орусиядагы айрым мигранттар банктык карталары бекитилип калганын айтып, айла таппай жатканын айтууда. Мунун алдында өлкөдө мыйзам бузган мигранттарга каршы эрежелердин катаалданткан ченемдер күчүнө кирген. Булак Азаттык. Романтика кылам деп үйүн өрттөп жиберди. Асманга учкан оттуу шаар үйдүн үстүнө түшүп кетти. Бир жигит романтика жасайм деп күтүлбөгөн жагдайга туш болду. Ал сүйүктүүсүн таң калтыруу үчүн асманга оттуу шар учуруп, өзүнүн сезимдерин билдирүүнү каалаган. Бирок бул иш-аракет күтүлбөгөн кесепет менен аяктады. Оттуу шар шамалга учуп, кайра өзүнүн үйүнүн үстүнө түшүп, өрт чыгарып жиберди. Окуянын көйлөрүнүн айтымында шар бат эле үйдүн чатырына тийип, от тутанып кеткен. Өрт кырдаалы көз ирмемде күчөп, өрт өчүрүүчүлөр чакырылганга чейин үйдүн чоң бөлүгү жабыркаган. Бактыга жабыркагандар жок, бирок үй ээлери олуттуу материалдык чыгымга учурады. Жергиликтүү алдынча өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлдөрү мындай шарларды колдонууда өтө этият болууга чакырышты. Оттуу шарлар кооз көрүнүшү мүмкүн, бирок алар өрттүн чыгуусуна алып келиши мүмкүн болгон кооптуу объекттер. Коомдук коопсуздук үчүн мындай аракеттерден алыс болушу керек дейишти адистер. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Көпчүлүк колдонуучулар жигиттин романтикалык аракети менен шок болгонуна билдирсе, айрымдары окуяны тамаша шыңга айланып, сүйүү күйүп турса да, үйүң күйүп кетпесин деген сыяктуу комментарийлерди калтырышты. Романтикалык сюрприздин мындай аякташы жигитке чоң сабак болду деп айтууга болот. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Белгисиз аялдын ага орун бошотуп бербеген үчүн кыздын телефонун алып койгон видео тарады. Социалдык тармактарда автобустун ичинде белгисиз аялдын ага орун бошотуп бербеген үчүн кыздын телефонун алып койгон видео тарады. Видеодо кыз аял телефонун берсе гана ага орун бошотуп берем деп жатканын угууга болот. Мамлекеттик гимндин сөзү гана эмес, анын музыкасы да өзгөртүлөт. Жакында сынак жарыяланмакчы. Кыргызстандын жаңы гимнин жазгандар 1,5 миллион сом алат. Маданият министрлиги мамлекеттик гимндин сөзүн жана музыкасын жаза турчуларга сынак жарыялаганын кабарлаган. Ведомство аралык комиссия бардык вариантты карап чыгып, ичинен эң жакшы деген үчөөнү жогорку кеңешке жиберет. Депутаттар мыктысын тандайт. Гимнде мыкты сөз, музыка жазгандарга каралган сыйакы. Биринчи орунга 1,5 миллион сом жеңүүчүнүн диплому, экинчи орунга 1 миллион сом жана лауреаттын диплому, үчүнчү орунга 500 000 сом жана лауреаттын диплому, 4-5 орунду алгандарга 250 000 сом берилет.